Чычырканактын түбү мына чоң бир бадал болуп турбайбы? Бадалдын мына канча энеси болгон. Бутактары 1, 2, 3, 4, 5 бутагы болгон. Ошонун мына бирөөсүн, экөөсүн, үчөөнү мынакей кадимкидей эле балта менен же болбосо ара менен аралап кетишкен да. Бул бадалды чычырканакты мисалы үчүн мен элдерге айтканда мындай айтышат да, аны кыйган сайын көбөйөт депчи. Ушундай түшүнүктөр бар экен да, кыйган сайын андай эмес да, мындай илимдин деңгээлинде айтканда ошо жоңгош керек. 62 жаштагы Бегайым Мырзалиева айыл элин жаратылышты коргоого үндөп жүргөн эки активист. Ментип сайдын жээгинде жыш өскөн чычырканакты талкагандар тыйылбай, анын айынан микроклимат жабыркап жатканына жан ачыйт. Баласын эчиткен бир аял эле кыйбаттыр. Анан аябай тиги телефонду кандалма алып тартайын, урушайын деп келатсам эле бир эжекен, мен тааныган улуу эжекен, аябай мындай айылга таанымал эжекен. Анан тартып алган жокмун. Тартып анан бирок айттым, эже эми болбойт. Мынтип кыйбаңыз, мынтип күйүп албайсызбы десем, ал эже баягы ошо дары чөптөр менен элди дарылап жүргөн эже болчу. Ушул убактагы мөмөсү жакшы дарчылык экен деп кыйып атам деп плоскаутсу менен мынтип кыйып чакасына салып алып кетип артынан коюңуз эже болбойт, жүрүңүз деп анан эмеге алып кирип алып, контейнерге алып кирип алып баягы түшүндүрүп иштетишпизби. Уялып калдыбы? Эми ал эже деле мындай түшүндү го. Анткени баягы мурунку кишилер да, мурунку поколениядан түшүнүп кичине ооба деп. Ошол. Арманыбыздын кесиби физика мугалими. Өзү ушул ат башынан Ачык Айыңды айылында туулуп өсүп, Ысык көлгө турмушка чыккан. Көп жылдар бою Караколдогу Ысык көл университетинде окутуучу болуп эмгектенип, анан эс алууга чыккан. Кийин эл аралык уюмдар менен иштешип, өзүнүн бала чагы өткөн айылды атайын долбоорго киргизген. Азыр кичине бассаң дагы акча керек. Ошондуктан биз эки активисттер комитетин түзгөнбүз. Ошол эки активисттер комитетин түзүүгө биздин долбоордун каражаты аябай чоң жардам берди. Долбоорду каржылоо өзү эле келип калбайт. Ушундай эки активист болуп, эл жериңдин баягы көйгөйлөрүн чечүүгө мындай кайдыгер карабасаң, бул донорлор деле өзүлөрү мындай артыңдан өзүң эми аракет кыласың дечи, бирок артыңдан ичип келет экен. Ошон үчүн ушундай каржылоо жок, акча жок деп отура бербей, өзүң эле ошо аймагыңда, тегерегиңде ушундай бир идеяларды, инициативаларды көтөрүп чыксаң, каржылоо сөз болот. Эки активист өзү ат башынан 300 чакырым жердеги Балыкчы шаарына жашаганына карабастан, Ачык Айыңдыга келип, айылдын табиятына кам көрүп, аны башкаларга да үйрөтүп жүрөт. Бегайым Мырзалиева ар ким өзү жашаган жердин жаратылышына аяр мамиле кылса эле, дүйнөнүн экосистемасын сактап калса болоруна ишенет.